Саламатсыздарбы, ободо маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, Имарат Групп бирикмесинин президенти Бейшенбек Иманалиев. Биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы, Бейшенбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Мына биз сизге чейин дагы бир топ ишкерлерди чакырып, ушул жаңы келеткан жаңы жылын куттуктап, жана 2018 жыл эмнеси менен эсинде калды. Ошол жөнүндө суроо узатып жаттык эле. Анда эмеси кезек сизде. 2018 жыл албетте жалпы кыргыз эли үчүн жана биздин ушул Имарат Групп компаниясынын эли үчүн жаман жылдардан болгон жок, абдан ийгиликтүү жылдардан болду деп айтсак жаңылбайбыз. Албетте Имарат группасы ушул Кыргызстандын жакшынакай стабилдүү шартында, жакшынакай эркин эмгектенип жаткан кези биздин мекемеде болжол менен бир 700 адам иштеп жана айлык таап үй бүлөсүн багып жатат. Демек, биз дагы ушул экил калкыбызды эмгек жумушчулар менен камсыз кылууда артта эмеспиз. Андан кийин эме биз негизинен албетте көп кабаттуу турак жай комплекстерин курууга адистешкенбиз. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ушул мектептердин курулуштарына активдүү катышып, өз мөөнөтүндө абдан сапаттуу кылып бүткөрүп, мына быйыл эле ушул Бишкек шаарында эң чоң мектепти бир 10 айдын ичинде бүткөрүп берип, ушул 1-сентябрга жакшынакай кылып, ичи сыртынын баарын бир 70% ушул материалдардын баарын жаңы материалга алмаштырып, жаркыратып, ушул университетте кылып, академияда кылып, жакшынакай кылып өткөзүп бердик. Анан азыркы күндө дагы ошо иштеп жатабыз, ишибиз жаман эмес. Өкмөтүбүзгө ошол эсептеп, кандай эсептин ченемине жараша ушул салыктарды төлөп, социалдык фондуга которчу акчабызды өз учурунда которуп болгон ишибизди ийгиликтүү аткарып атабыз. Андан тышкары эми өзүңүздөр билесиздер, бул курулушта дайым эле керектүү сандагы адамдар боло бербейт. Биз ушул экини ушу кыргыз балдардын, кыздардын балдарынын эсебинен ошо биздин өндүрүштүк мектепте, Имарат Стро группаны биз курулуш өндүрүшүндөгү чоң академия, мектеп деп айтабыз. Ошол жаштарды чогултуп, ошол курулуш адистигине, мисалы үчүн кышкыноочулукка, же болбосо арматура ушул тизгенге, же болбосо ушул ширетүүчүлүккө, ушул бийик абдан крандарды айдоого, автомобилдерди жана курулуш техникаларын жөнгө салууга баарын үйрөтүп, ушул бир атанын баласындай болуп ынтымактуу компаниянын үстүндө иштеп жатабыз. Жакшы экен, сөзүңүз каралжы. Мына ушу курулуш компаниялары бизге конокко келгенде көбүнчө көрүүчүлөрүбүздөн келген суроо. Бүгүнкү күндө шаарда абдан мындай курулуштар көп салынып жатат. Ошолордун бекемдигине жакшы бир жер титирөө же болбосо ушундай бир жаратылыштын кырсыгы болсо, ошого туруктук берерине бул курулуш компаниялары кандайча кепилдик бере алышат деген суроону көп узатат. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Менин оюмча, мен эки ооз сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Биздин Имарат группка кирген 3 Имарат Строй, Имарат Прогресс, Имарат Construction 3 компания таза ушу курулуш монтаждоо жумуштары менен иштейбиз. Жана өзүм айтып кеткен курулуш, турак жай курулуш менен алектенебиз. Эгерде мен айта турган болсок, албетте биздин компания абдан жогорку адистеги курулушчулардан түзүлгөн. Айрымдары 70-ке келип калды, айрымдары 60-ка келип калышты. Албетте көпчүлүгү жаштар жана 50 жаш кураган тегерегиндегилер. Булар өтө жогорку мындай адистекти курулушчулар. Булардын баары ушул конкурс менен тандалып алынган.
Анан жумушчуларыбыз дагы абдан ак пейил, абдан чын жүрөгү менен иштеген кыргыздын жаштары. Анан эми биз өзүбүздүн куруп аткан курулуштарыбыз боюнча эч кандай мындай тынчсызданбайбыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 50-60 жыл ушул советтик илимпоздор иштеп чыккан эреже, ошол көрсөтүлүп чыккан бир том китептер бар. Строительные нормы и правила деп коет, курулуштагы эреже жана ченемдер. Биз ошонун баарын так сактап, ар бир арматураны жеткиликтүү ушундай ширетип, ар бир бетонду колоннага болобу, балкага болобу өзүнүн өзгөчө кийинки учурда жаңы ыкмаларда кирип калды. Бетонго кошулмалар кошулат, суукка карата, ызыкка карата жана башка. Айтып отурса көп сөз бар. Биз ошонун баарын тыкыр абдан катуу сактайбыз. Өзүбүздө ошол сапатты текшерип турган кадимкидей айлык алып иштеп аткан группа бар. Алар ар дайым объектилерди кытырып, бул инженер, прораб, ошол аткаруучу директордон тышкары. Шулардын баары көзөмөлгө алып турабыз да. Андан тышкары албетте өкмөттүк мекемелер бар. Атайын ошол биздин курулуштарды келип, этабы менен ар бир тиги коюлган каркас темирлердин баарын текшерип, ошону текшерүүдөн өткөрүп, бетондордун маркасы сакталганбы, сакталбаганбы, ошонун баарын өткөрүп турат. Ошол себептен биз өзүбүз, Кудайга шүгүр, ооз кесир болбосун, куруп аткан ушул турак жайларыбыз өтө ишенимдүү. Ошо биздин сейсмикалык зонанын шартына жараша деп эсептейм. Анан калган курулуш компаниялары жөнүндө мен жакшы же жаман сөздөрдү айта албайм. Бирок албетте жанагы өкмөттүк көзөмөл кыла турган, өкмөттүк текшере турган ушул мекемелер бар. Менимче алар дагы абдан туура иштеп, талап кылып аткан болуш керек. Ошон үчүн курулушчу катарында ушу эртең бир анча-мынча бир балдагы жетишсиздүүгө жыгылып калган курулуштарды куруп атат дегенге мен анча кошула албайм. Албетте мен баардыгына гарантия бере албайм. Ошентсе дагы ушул өкмөттүн астында дагы көзөмөлдө бул анан эми жаман эмес го деп мен ойлойм. Ушул негизи куруучулардан, үй куруучулардан, жеке ишкерлерден өзүңдүн биз ар бир элдин абалын билүүгө болот дейт да. Анткени мисалы үчүн сиздер салган үйдү көбүнчө кедейлер сатып алабы, же байлар сатып алабы, же кийинки учурда жалпы эл жапырт сатып алып атабы. Ошондон бир статистиканы карап чыкса болот дейт. Сиздин пикириңиз боюнча сиз ошо салган үйлөрдө көбүнчө кайсыл биздин жарандар сатып алат? Байларбы же сырттан келгендерби? Эми бул контингентти алып карап көргөндө албетте бизде кымбат тамдар да бар. Кымбат тамдар бар, $1100 ушул сатылган тамдар да бар. Бирок менимче балким акыркы 5 жылда баягы ушу бай адамдар балким алып, кичине тоюнуп дегендей калганбы, алар кичине жайыраак өтөт. Бирок албай калган токтоп калган учур болду элек. Анан кийинки ортого дагы тамдар. Булар эми $800 же $700 сатабыз. Алын кайсы райондо экенине байланыштуу, кандай шартта экенине байланыштуу ушундай алар деле жакшынакай өтүп атат. Анан кийин эми Кудай буйрса биз ушу пландаштырып атабыз, проектиси мына түзүлүп, өзүбүздүн мекемебиздин күчү менен биз ушу жер сатып алып, өзүбүздүн күчүбүз менен ушу $600, $700 ортосунда колуна ачкычты берип койгондой бүтүрүп, ушу баягы Советтер Союзунун учурунда ошондой ачкычын берип койчу эмес беле. Биз ошондой деңгээлде иштеп жатабыз, уже иштер, проекттер башталып, бир кандай неме. Анан эми бул чет элдеги кыргыз жаштарына да ыраазы болсок болот. Биздин кыргыздын жаштары, кыздары, жигиттери Россияда дагы бир топ абдан жакшы иштерди иштешет экен. Мына ошол жерден дагы сатып алып, ушул которуу жол менен которуп аткандар бар. Батышта дагы иштеп, жакшынакай аз болсо дагы ушу сатып алып аткандар бар. Америкадан иштеп аткандар дагы бар. Керек болсо ошолордун баары алып, биз эми ушул элди алдабайбыз да. Биз ушул
2 жылда бүтүрөбүз десе 2 жылда бүтүрөбүз, 3 жылда бүтүрөбүз десе 3 жылда бүтүрөбүз. Анан ошону бүт көрүп, анан квартирага берип коюп, анан мындай жүрөгү жай алып кетип калган, ошол жерден ламга барлашып турган кардараларыбыз дагы толтура. Ошон үчүн эми биз өзүбүздүн баягы курулуш кесибибиз боюнча оокат кылалы деген адамдар чогулгандан кийин биз башка мындай кошумча бизнестер менен алектенбейбиз. Азбы көппү элден түшкөн акчаны ушу өндүрүшкө жумшап, өндүрүштү токтотпой, өндүрүш сапаты урганга аракет кылабыз. Эми албетте эми баардыгы тең өз учурунда төлөй албайт. Көпчүлүк элдер кечигип төлөшөт. Ошол себептен бизден банктардан чоң кредиттерди алып, курулуш өндүрүшүн токтотпой, ушинтип жүргүзүп турабыз. Биринчиден бул графикти сакташ керек. Тиги сатып алуучулардын астында. Экинчиден бизде иштеп аткан ошончо киши, эгерде биз акча түшпөй жатса, биз кредит албай койсок, анда жумуш тактап калат дагы, ал адамдар каяка барат? Жай болобу, кыш болобу, кайра жумуш издешет, кыжалат болушат. Биздин компаниядагы адан мындай кичине алсыраганга душар болушу ыктымал. Ошол себептен биз эми элдин кызыкчылыгы биринчи орунда тургандан кийин биз банкалардан дагы чоң суммадагы кредиттерди алып, өндүрүштү токтотпой иштете беребиз. Иштетип турасыздар, мына көбүнчө ушул курулуш компанияларда бизде деген мугалимдерге, врачтарга, ушу мамлекеттик кызматта иштеп, бирок мүмкүнчүлүгү азыраак ошо сатып алганга каржылары жетпеген биздин жарандарга же болбосо кара картаңдарга бир льгота деп коебуз, ошол бир шарт түзүп беришет экен да, арзаныраак бергенге же болбосо бир кандай десем көбүрөөк жылга жылдырып бергенге дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү берген учурлар болот экен. Сиздерде ал тарабы кандай каралган? Ал эми биз багы жеке менчик компания болгондон кийин андай бизде такыр жок. Биз ушу элдин акчасы менен иштеп атабыз, элдин акчасы менен куруп жатабыз. Мисалы үчүн же сиздин менин акчамды биз башка бирөөлөргө коротуп, анан ошол мөөнөтүн тиги мындай узартып, ушу жаман акыбалга алып келгенге акыбыз жок. Биз болгону ушул мына Жал микрорайонунда, төмөнкү Жал микрорайонунун Алтын булак деген комплексти курганбыз. Биздин алдын ала эсептер боюнча ал $750 болуш керек болчу, 800. Бирок биз аны ушул сиз айткан ушу врачтарды, мугалимдерди, жанагы ушундай мүмкүнчүлүгү чектөө, кандай чектөөлүү деп айтканда болбойт, экономикалык мүмкүнчүлүгү мындай азыраактарга азайтып, биз ал жерди ушул $700 саттык негизинен. $50 болобу, $100 болобу, ошол жерден биз арзандаттык. Албетте биз мамлекет болбогондон кийин биздин компания үчүн бул чоң эле мындай оордук болду да. Биз ошончолук биздин ала турган пайдабыз кемиди. Бирок ага өкүнбөйбүз. Эң башкысы ошол адамдар алып, ушундай бейпил турмушта жашап, дайыма бизге ыраазычылыгын айтып турушат. Бул турмуштагы эң башкы нерсе деп ойлойбуз. Ошондой эле мына кайрымдуулук пакети деп коет. Мисалы үчүн бир жетим балдар үйүн же карылар үйүн өзүңүзгө атайын бир көзөмөлдүккө алган учуруңуз же болбосо салынган үйлөрдөн бир муктаж жетим жесирлүүлөргө үй берген учуруңуз болдубу? Эми албетте биз ушу өткөн жылы эле мисалы үчүн Токмокто балдар үйүнө $500 миллион сом жумшап, ошонун пристройкасын кайра бузуп, кайра алып, ичин баарын жаркыратып бердик. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, эми бизге көп кишилер кайрылат, ден соолугу жоктор кайрылат, өтө турмушу начарлар кайрылат, ветерандардын көптөгөн уюмдары болот экен, булар кайрылат. Биз элге мындай берүүдөн баш тарткан жерибиз жок. Өзүбүздүн бир кайсы бир деңгээлдеги пайыздагы тапкан пайлыгыбыздын менен бөлүшүп турабыз. Ал эми жалпысынан чынын айтканда бир квартираны бирөөгө бекер берип коюу жагы азырынча биз анчалык чоң деңгээлге жете элекпиз. Эми биз мындай кандай десек, эми колдон келишинче туура таза иштеп аткандан кийин анчалык чоң прибыль бизде болбойт. Эми балким келечекте болуп калышы мүмкүн. Болуп калса жардам берилет.
Сөздүн аягында биздин ушул жаңы жылдын алдындагы маегибиздин салтын бузбайлы сизге дагы ушул эл катары эле өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз, үйдөгү коломтодогу жылуулук, үйдөгү дайыма сизди жумуштан барганда тосуп алган үй бүлө жөнүндө азын улак айтып кетсеңиз көрүүчүлөргө. Эме рахмат, албетте бул бир четинен мындай абдан жагымдуу суроо бердиңиз. Мен өзүм келинчегим өзүм менен тең. Учурунда биз ушул Фрунзе шаарында окуп жүргөндө таанышканбыз. Андан кийин кол кармашып үй бүлө курганбыз. Бүгүнкү күндө 3 эркек уулум бар, 1 кызым бар. Ошолордон жакшынакай неберелерим бар. Алар ушул 6-чы дем алышкы сайын келип, эз алышып, үйдү түп көтөрүп, үйдү базар кылып туруп, анан кийин дем алыш күнү кечинде кетип калышат. Эме ошол чоң бакыт, ошол чоң бакыт. Эме келинчегим болсо көп жылдардан бери үйгө карап бир топтон бери 10-15 жылдардан бери иштебейт. Эме экөөбүз тең эме пенсионный возрастпыз, бирок баардыгы жакшы. Балдарым эс акылдуу чыгып, кызым дагы ушу эс акылдуу чыгып, мага жардам беришип, ушул Имарат строй компаниясында Даниярбек генералдык директор, Имарат прогрессте Бактиярбек уулум генералдык директор. Айтор жаман эмес. Жакшы, жакшы экен. Биз сиз үчүн кубанычтабыз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен дагы бир жолу кийинки жылы дагы ушундай жакшы самалыктар болуп, курган үйлөрүңүз батыраак өтүп, кыргыз эли байып, жакшы заманбап үйлөр салынып, биздин шаарга көрүк берип турсун. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Эми албетте биринчиден Кыргызстаныбызда тынчтык, бейпилдик болсун. Катаал мезгилдер келбесин. Анан кыргыз эли абдан эрктүү эл экенбиз. Кудай буйрса, жакын жылдардын арасында экономикасы мындан да көтөрүп, жакшы турмушка жетебиз деген ишеничти айткым келет. Айтканыңыз келсин. Маегиңизге рахмат. Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, Имарат Групп бирикпесинин президенти Бейшенбек Иманалиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.